Сакура гүлү тууралуу айтып бересиңерби дедим кыздардан. Сакура дегенде көздөрү жайнай түштү. Анан Юмико, силерде күнүгө аба ырайын айтып турат го телевизордон. Бизде да дал ошол сыяктуу күн сайын бүгүн сакура мындай, бүгүн сакура андай, бүгүн сакура гүл ачат деп айтып турат, деди. Кыздар анан жаратылышыңар укмуштай кооз экен. Эми барган сайын мындай кооз жерлерди сатып алгысы келген шылуундар аябай көбөйөт. Жериңерден ажырап калбасаңар экен. Бир кезде биздин Токиодо так ушу силердикиндей бак-дарактуу жашыл шаар болгон, дешет. Кийин аны таштандыга толтура берип, какыраган жылаңаш шаарга айлантышты. Табиятыңарды көргөн сайын ушул эске түшүп сарсанаа боло беребиз. Бирок муну азыр силер такыр эле сезбей жатасыңар, дешти. Мен өз тилин жерип, сүйлөгүлөрү келбей жийиркенип жүргөн ини карындаштарымды ойлоп, ичим сыздап, 2 жылдын ичинде тилди да, ага кошуп комусту үйрөнүп кайтып бараткан япон кыздарын эмне деп алкаарымды билбей турдум. Юмико, айтсаң, силерде өз тилин чанып, жалаң англисче сүйлөп, балдар эне тилин окугусу келбей, япон тилиндеги мектептер азайып, жабылып калган мисалдар барбы деп сурадым. Кыздар боору эзилгенче күлүштү. Ошондой кантип болсун? Бизде так андай болбойт. Биз жалаң гана жапон тилинде окуп, жапон тилинде жашап, жапон тилинде сүйлөшөбүз. Кокус бизде кимде ким жапон тилин чанса, анда сени улут катары Кудай өзү чанат. Өз эне тилин чанган элди акыры оору сыркоо, кырсык каптайт. Андай эл эч качан жакшылык көрбөй жүрүп өтөт. Анткени ар бир эне тилде ошол улутка гана таандык, ачкыч, ошол улутту гана сактай турган энелердин сүтү менен келген мээрим, сүйүү бар деген ишеним жашайт. Кимде ким эне тилин жерисе, ал энесин жеригени, энесинин сүтүн тепсегени, дешет жапондордо. Япон кыздар кетээринде япон балдарына үйрөтөбүз деп кыргыздын мыкты чабылган өрүк комузун, Карамолдо менен Токтогулдун күүлөрү түшүлгөн ноталарды ала кетишти. Мен жапон элин жакшы билген Ишенбай Абдуразаков агабыздан япондорго комуз эмне кереги бар эле деп сурасам, шайлоо, япон элине мүнөстүү бир укмуш касиет бар. Ар бир япон сыртка чыкканда ошол элдин эң мыкты деген нерселерин үйрөнүп туруп, анан өз элине ала кетет. Анан кайсыл бир жылдардан кийин ошол нерселер андан да мыкты жасалып, япондуку болуп дүйнөгө тарап кетет. Япондор ушунусу менен өсүп келатат, деп айткан эле. Кыргыз айылдарын жок болуп кетүүдөн азырынча өмүр бою араба тартып жүрүп чарчап, чаалыгып, ташыркап турган атка окшогон кыргыз тилинин кудурет күчү гана сактап келатат деп да ойлойм. Зарылдыктын жоктугунан, мукташтыктын жоктугунан кыргыз тилин башкалар эмес, өзүбүз үйрөнбөй, сүйлөбөй баратабыз. Адам бул дүйнөдөн кетээринде ал күчү азайып, эти сөөгүнөн кача баштаарын көп ирет көргөм. Жерде ал күчтөн тайып, мөңгүсү азайып, суулары тартыла баштады. Ошонун сыңарында эле эне тилдин да танабы тарый баштады. Кыргызды кылымдан бери карай каада салты менен тили сактап келгенин жаштар билмек тургай уккусу да келбей калды. Алар өзлөрүнүн электрондук дүйнөнүн башта айланткан азгырыктарынын ичиндеги виртуалдык досторунун катарынан гана көргүлөрү келип калышты. Азоаттарга укурук салып, жүгөн катып, өмүр бою өздөрү каалагандай мингенге же өздөрүнүн арабасын тартканга үйрөткөн сыяктуу эле, кыргыздарды глобалдашкан жашоого үйрөткүсү келгендер улгайган муунга укурук сала албай койгондон кийин укуругун компьютердин көз боочулугуна баталданган жаштардын мойнуна оңой салууда. Жаштардын кыргыздын борборунда жашап туруп, бири-бири менен орус тилинде сүйлөшкөн эмес, орусча сүйлөшкөн сайын өздөрүн ошончолук кыргыз сезбегендиги ас келгенсип, барган сайын кыргыз тилин билбегендиги менен кадимкидей сыймыктанганы алардын бири-бири менен орус тилинде элеп-желеп болуп сүйлөп жаткан манерасынан билинип, кыргыз болгондугунан качандыр бир кулдуктан кутулгандай кубанып, шерденип тургандыгы мени таң калтырат. Алар орус тилинде сүйлөп жаткан менен өзлөрүн оруспуз, айылдык кыргыз мырктардан алдаганча артыкпыз, алдаганча билимдүүбүз деп эсептеген менен баары бир орус тилин орустардын өзлөрү билгендей билбестигин, баары бир орус боло албастыгын моюндарына алгылары келбейт. Алар баары бир чал орус бойдон кала берерин билбейт. Бир кылымга жетип жетпеген мезгилдин ичинде кыргыздардын өз эне тилин чанып, орус тилинин кулу болуп калгандыгы өкүнтөт. Ошол эле убакта тирүү адамдардын, ден соолугу мыкты, күчү ашып ташып турган адамдардын башка бир элдин тилин жарамсыз, алсыз, оорукчан, бузулган чулдур тил менен сүйлөп жатканы жийиркентет. Баары бир кыргыз болгондон кийин анын чыныгы тили орус тили эмес. Анткени ал орус болуп туулган эмес. Орус болуп туулбагандан кийин орус тилин мыкты билем деп канчалык мактанбасын. Орус эненин сүтүн ээп чоңойбогондон кийин ал орустун океандай бай, керемет тилин эч качан өз деңгээлинде биле албайт.
орусча какшап сүйлөгөн менен мындай кыргыздар орустун менталитетин, орустун салтын, ошол эле убакта кыргыздын менталитетин, кыргыздын салтын да билбеген арабек жолдо калып, болгону кара жанын багып жүрүп өмүрү өтөөрү белгилүү. Атайын аппараттан өткөргөн күндө дагы мындайлардын башынан өзүнүн ата бабалары кыргыз болгондугу, кыргыз деген ким болгондугу тууралуу эч кандай маалыматты таба албастыгыңа бөркүңдөй ишене берсең болот. Эгер каалоосу болсо өзүн өзү тарбиялап кыргыз тилинде сүйлөөгө үйрөнүүгө эмчүн болбосун. Анткени улуу Пушкин өзү моюнга алгандай, жалаң французча сүйлөп калган өзүн кайра тарбиялап, орустун нукура элдик тилин мыкты билген нянкасы Арина Родионовнадан эне тилин кайра үйрөнбөдү беле. Нукура тил тилчинин же жазуучунун тили эмес, элдин тили, эненин тили. Тил деген эл дегендин эле синоними. Тил деген элдин тамыры. Сүйлөнбөгөн тил тамыры куураган, тамыры чирей баштаган даракка окшош. Бишкектин көчөсүндө тамыры чирегенден кулап түшкөн дарактан бир киши өлсө, тамыры чирегенден кулап түшкөн тилден бүтүндөй бир эл өлөт. Тил дегенди мектепке чейин, бешикте жаткандан баштап үйрөнүү керек. Тилди эрежеден эмес, энеден үйрөнүү керек. Дүйнөдөгү тилдерди мен миң сандаган өзөн сайлар менен дайралар туш-туштан агып келип куюп жаткан зор мухитке салыштырар элем. Ошол өзөн сайлар менен дайралардын өйүс-бүйүсү жап-жашыл тал теректерге, дүйүм чөптөр менен жайнаган гүлдөргө толуп, миң түркүн куштар сайрап турат. Кокус дайралардын бирөө эле соолуп калса, анын жээгиндеги жашоо токтоп, тал теректер куурап, чөптөр күйүп, какыраган жансыз чөлгө айланат. Сайрап турган куштар башка жактарга учуп жок болушат. Мен эне тилимдин ушинтип соолуп жок болушун эч качан каалабас элем. Эки япон кызы азыр япон балдарына Карамолдо менен Токтогулдун күүлөрүн үйрөтүп жүрсө керек. Кийин ошол комуз өзгөртүлүп, кайра жасалып, япондун музыкалык аспабы болуп, комуз күүлөрү япондун музыкалык чыгармалары болуп дүйнөгө тарап турса, такыр таң калбайм. Жапон телеканалы Сакура гүл ачканын жакшылык катары 2015-жылдын 21-мартында дүйнөгө жар салды. Сакура жылдагыдан 5 күн мурда гүл ачканын, Жапон калкы элинин улуттук символу, элинин куту болгон сакурасынын гүл ачкан маалы күн менен түн теңелген жаңы жылга 21-мартка туш келгенин Кудайдын куттуу күнү катары кабыл алып сүйүнүп жатканын айтты. Биздин да дал ушул япондор сакура гүлүнө кубангандай жалпы кыргыз кубана турган кайсыл кутубуз бар? Эстечи. Сагыныч. Ошо кезде Акиташ бар беле же жок беле билбейм. Бар дейин десем, энем экөөбүз жашап турган кепе там же биздикинен алдаганча жакшы тамдар деле ал тургай башкарма сельсвет болуп жүргөн Абдырал атанын тамы деле Акиленчө эмес. Аки жок дейин десем, көчөнүн башындагы балык жон болуп жабылган мет бункут дайыма аппак болуп алдагайдан көздү өзүнө тартып турчу. Айыл дестеген сайын мектептеги Акинин жытын эстейм. 3 айлык каникул 3 жылдай сезилип, сентябрь жакындары менен классташтарды сагынып, жаңы берилчү китептерди сагынып, окуу башталарга аз калганда бир көрүп келели деп ойноп жүргөн жерибизден салып уруп мектепке келчүбүз. Дүйнөдөгү эң аппак, эң таза, эң кымбат нерсебиз мектеп болчу. Кароолчу төкөр катын киргизбей кубалап, биз айлана качып, мектептин артына барып алып, айнектерине жабышып, эми өзүбүздөн бир класс мурда окуган балдардын классында окуурубузду ойлоп, ошол класстын доскасын, ошол класстын сырдалган полу менен парталарын кайта-кайта карап, кадимкидей каниет кылып, көксөбүздү суутуп алып кетер элек. Каникулга тараарыбыз менен чач койдуруп, аныбыз өскөн сайын сүйүнүп, күскүдөн баягы чачы жок жүргөндөгү сүйрөйгөн, ирейген кебетебиз чач койгондон кийин оңоло түшкөнсүп, кем кетигибизди сеңселген чачыбыз толтуруп, башыбыздын аң чөнөгүн бүтөп, менин чоң мурдум кырдашына тартып, кичирейе түшкөнсүп, өзүм алдан эмедей сулуу көрүнүп, атаңгырай ушул кебетемди Турсун бүбү бир эле көрсө сөз сүйүп калбайт беле деп күз күнүнүн алдында кыйлага делбирттеп алар элем. Күн сайын суулап тарап, түнү менен бирөө алып салган жокпу дегенсип күн сайын күскүдөн каранып, анан окуу башталары менен чачыбызды алдыртып салчу күн биз үчүн чыныгы трагедияга айланчу. Өзү менен кошо жаңы окуу жылы сөзсүз жаңы нерселерди ала келчү. Жаңы мугалим, жаңы бала, жаңы кыз. Бирок биз эңсеп, биз күткөндөрдүн баарынан кымбаты жаңы бала менен жаңы кыз болор эле.
деги эле бу дүйнөдө жакшы нерселердин аз болгону жакшы окшобойбу? Көп болсо бат эле баркы кетип, баркы кеткен соң бара-бара бааланбай калат экен. Буюм эскирет экен, адам эскирет экен, жашоо эскирет экен. Бирок балагестеги сагыныч, балагестеги балдар кыздар эч качан эскирбейт экен. Кумдагы сулуу. Токойдун кире беришинин сол жагынан курулушка деп кум шагылын казып алгандан кийин пайда болгон чуңкурга суу толуп, айлана тегереген бөрү карагат, тал терек менен чырганактын жап-жашыл бадалы курчап, аныбыз акырындап балдар сууга түшчү көлмөгө айланды. Сабактан тараарыбыз менен Токойдо ошол көлмөгө чугойчу элек. Ошондо ашып кетсе 11-12 жашта болсок керек. Сууга түшүп чыккандан кийин шалбыраган турсабызды күнгө жайып таштап, кумга кактанып жатчубуз. Биздин айыл менен райондун борборун туташтырган таш жол нары жагыбызда болгондуктан аркы терик өткөн машина менен кишилердин үндөрү угулуп турса дагы өздөрү көрүнчү эмес. Ошондой күндөрдүн биринде айылдын балдары сууга түшкөнү жарышып келатып, Токойго кирерибиз менен тык токтодук. Биз сууга түшчү көлдү чоочун бирөөлөр. Болгондо да 13-14 жаштагы кыздар ээлеп алган экен. Оме, эркек балдар түшкөн жерге кыздар качан келчү эле? Болбоду булар ат башынын орус школунун хулиган кыздары дедим ичимден. Талга жашынып алып, ар биринин кыймылын сонуркап, дым чыгарбай карап турдум. Ошондо купальник, плавка дегендерди биринчи жолу көргөм. Кыздар көйнөктөрүн чечип жиберип, жалаң ич кийимчен боло түшкөндөн кийин мен башында ойлогон хулиган деген оюмдун дайыны да билинбей, башымдан учуп жок болду. Аттың ай. Ошондогу ажайып сүрөттү. Кыздын суудан чыгып келип, купальнигин шашпай чечип, чычырканактын ашынын кызгылт сары болуп, текш мөлтүрөп, бышып турган шагына жайганын, эңкейе калып аппак балтырларына ороло түшкөн капкара чачынын чатышын жасып аткан учурун, өйдө боло бергенде кадимкидей жетилип, тотугуп калган кыздын жыпчылаңаш денесинин денемди диреткисип жарктей түшкөнү, жаңыдан эле көктөп келаткан көкүрөгү, балык жоон сандарынын басып келаткандагы кайчыланып кайра ачылган сайын каралжын тартып бараткан аялуу жеринин көрүнүп көрүнбөй келатканы көзүмө сүрөт болуп кадалып калганы, ал анан сүлгү короп алып, нымынан арылткан капкара чачын акырегылдый таштап салып, баягы биз кактан чукумга аярлап басып келип олтура калып, анан энеден туума денесин чалкасынан таштап, буту колун эки жакка чачып жиберип, жыпчылаңаш жаткан кезин өмүрүмдө биринчи жолу көргөнүмдү. Бүткөн боюм ымыр-чымыр тыбырап, каректеримди тартып алганга шайым келбей катып калганымды мен силерге так өзүндөй кылып кантип айтып бере алар экем. Ошол 12 жашымда ат башынын Токойунан көргөн сулуу кыздын сүрөтү менин көзүмдөн өмүр бою кетпей калды. Мен ал сүрөттү андан кийин кайдан гана издебедим. 27 жашымда атактуу Третьяковдун галереясына барып да тапкан жокмун. Кыргыздын сулуу кыз эмеспи деп, кыргыз сүрөтчүлөрүнүн китеп альбомдорун аңтарып да таппадым. Анан эч кимге ишенбей, ат башылык ошол кыздын сүрөтүн ыр менен минтип тарттым. Кызгылт кеч, аптап эзилген, кызгылт от агат четинден, элеңдеп суудан кыз чыкты, энеден туума чечинген, аягын шилтеп абайлап, ал чыкты секин аярлап, жалдырап тиктеп калышты, жалбырак Токой, жалаң бак, ак балтыр аста ачылган, алакан аяр жашырган, агылган айдың чачанын акырегылдый чачылган, чачырап күн да кактады, чатырап сулуу бастары, чалкадан түшүп денесин чалкыган кумга таштады. Айтсам дейт талда тил жасап, ах Кудай, мындай ким жатат, апачык таштап дүйнөсүн алоолоп сулуу тим жатат. Шыбактар желге агышкан, шырп этпей токтоп калышкан, чолпусун каккан дайрада чочулап турат агыштан. Көкшүнү суубай талгарайт, көгүш нур тынбай аймалайт, көгүчкөн тумшук мамагы, көзү жок барпы кайдалайт. Классташ кыз. Грузин адабиятынын классиги Нодар Думбадзенин Талико аттуу аңгемесин окугандан кийин алыста калган балалык сүйүүмдү, Токойдогу биз түшчү көлмөнү, кичинекей кезибизде ошол көлмөгө чогуу түшүп кумга чогуу кактанып жатчу ат башынын эркек мүнөз сулуу кыздарын эстеп ичим тызылдады.
Анан аңгеменин сюжети боюнча ушул ырды жаздым. Сары жондон күн ылдый төгүлгөндө, саман жолдор аптапка өрүлгөндө, салып уруп келчүлек сайды көздөй келчүлек чөмүлгөнгө. Сай ошондо тазабы, суусу кирби, санаасы жок бала кез чуусу жинди. Чечинген соң сурадым алгыстан мен, бир аз ылдый түшүрчү турсийиңди. Табиятка кол салган кандай жаман, талды кармап унчукпай айланданан, турсийимди эмнеге түшүрөм деп жалт карады алмага таң калгандан. Жалбырактын жел өпкөн эриндерин, жашыл токой бадалдын жээгин демин, түшүрчү ылдый түшүрчү турсийиңди, түк эч нерсе кылбаймын, дедим. Жалганчынын мен кайдан түшүнөйүн, жайнай түшкөн карадым жүзүм өңүн, ах келесо деп анан каткырды ал. Айтчы неге турсамды түшүрөмүн. Көрсөм дегем жаңкы калды. Көкме десе кайдагы кайсы калды. Кичине ылдый жанагы жагыңдагы, киндигиңдин ылдыйраак жагындагы. Классташ кыз көрсөттү мөлтүрөгөн, кызкылт калын киндиктин жанындагы. Ушерге уурданып жашырынбай, ууртума чыкпайбы акылыңдай, деди дагы денесин сууга таштап. Деңизине айылдын жашырындал. Желдей суудай акылга байлан элек, 7-8 жаштагы балдар элек, балалыктын колуна бактысынан башка такыр эч нерсе кармай элек. Эс тартыбыз эртеге сууда болуп, эс тартыбыз эшилген кумда болуп, жыргал кезай кактанып жатучу элек, жыпчылаңач энеден туума болуп, эт жүрөгүм эзилип тызылдады, эске түштү чечинбей кысынганы, элеттеги бир кыздын эч ким билбей, мен билген кызыл калы. Эсиңдеби сабактан калып алып, ээн сайга экөөбүз барып алып, сүйүүбүздү айта албай сууга жазган, сөөмөйдү малып алып. Сөз истедик чукулап жерден неге, сөздөн улук бир нерсе келген беле, муздагы өзөн үстүндө көлөкөбүз мунарыктап акырын термелделе. Карегиңден от жанды күтүлбөстөн, карай бердим дүйнөнү түшүнбөстөн, каяктагы күч келип сууга бизди кармап турду ошондо түшүрбөстөн. Түшмөк тургай, түзүктөп кече албастан, түшүнүшүп бирдеме деше албастан, буулуп турдук, биз эми турса тургай, бутубузду бул ирет чече албастан. Көз жаш өңдүү кирпикке илинбеген, көк закымды карадым дирилдеген, көрдүм анан көйнөктөн көктөп калган, көкүрөгүң билинер билинбеген, саргын гүлдүү сапсары талаадагы, сагынычтуу жол жатты санаадагы, муңайым бир үн менен улутуңдуң, мурут жыгып калыптыр сахадагы. Кыз сөзүнөн туйду экен сезимнени, кызаргандан кан дуулдап бетимдеги, кызгылт калы элестеп сайдын жээги, кызгылт гүлдүү турсасын чечингени, жүрөк сезип экинчи жетпесимди, жүлүн тыс деп суун эми кечпесимди, кызгылт калын көрөм деп сайга барып, кыз турсасын экинчи чечпесимди, сапырылып сан ойлор бөгөлгөнүн, сайда тунуп укмуштай көгөргөнүн, бозала чаң бир билем балалыктын бопбос болуп босташка жөлөнгөнүн. Классташ кыз экөөбүз кылмыш кылып кетип бараткансып, артыбызга бир кыл чайып карабастан жанаша баскан бойдон кете бердик. Ошондогу биз калтырып кетип бараткан балалыкты, өңү бопбос болуп босташка жөлөнгөн бойдон кала берген балалыкты бир жумадан кийин барып таптакыр таппай калдык. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.